Бейиш нуру. Башыңыздагы ар кандай ой пикирлерди бир азга токтото туруңуз. Себеби бул видео ой жүгүртүүнү талап кылган бир видео. Башка ишиңизди сураныч бир азга токтото туруңуз. Өтө тез ылдамдыкта өтүп жаткан бул жашоодо ансыз деле убакыт аз. А кыла турган иштер болсо өтө көп. Даяр болсоңуз баштайлы. Ааламга көз чаптырып карай турган болсок, өтө сонун, кемчиликсиз бир тең салмактуулукту көрөбүз. Бирок сыртынан карасаң, микроорганизмдерден тартып, тээ өсүмдүк жан жаныбарларга чейин көптүгү менен ааламды басып кете тургандай абалда көрүнөт. Бирок аларга сан жактан бир чек, өлчөм коюлган. Жаратыктар ал чектен аша албайт. Кененирээк түшүнүү үчүн мисалдар менен карап көрөлү. Мисалы, микроорганизмдер. Алар ыңгайлуу шарт жарала калган кезде тездик менен көбөйө башташат. Эгер бул микроорганизмдер өз эрки менен каалагандай көбөйө беришкенде, дүйнөнү микроорганизм басып кетмек. Анда башка жандуулардын жашоосу коркунучка кабылмак. Ошондуктан микроорганизмдер ар кандай душмандары менен күрөшүүнүн натыйжасында саны бир тартипке салынууда. Мисалы, балык бир эле жумуртка чачканда миллиондогон жумурткаларын чачат. Эгер ал жумурткалардын баары балык болуп чыга келгенде, деңизди ар бир түрдөгү балык басып кетип, тең салмактуулук сакталбай калмак. Башаламандык пайда болмок. Чаян бир жылда 7 миллион жумуртка чачат. Булардын баары жок болбой жетилгенде, деңизди чаян басып кетмек. Мерланг балыгы болсо, бир жылда эле 6 миллион жумуртка чачат. Эгер жумурткаларынын баары жашап кеткенде, бир эле жылдын ичинде деңиздердин баарын мерланг балыгы басып кетмек. Бирок бул 6 миллион жумурткадан 12си гана жашап, калганы башка балыктарга жем болууда. Эгер суудагы жаныбарлар өздөрү каалагандай көбөйө бергенде, бир жылдын ичинде эле жер бетиндеги суунун 4/3 бөлүгүн каптап кетишмек. Океандар толуп ташып, жер бетин бат эле каптап калмак. Бирок бактыга жараша бул көбөйүү процесси тартип астында тең салмактуулук менен башкарылууда. Кадимки эле үй чычканы. Ал бир жылда эле 400ге чейин, ал эми экинчи жылы болсо 65 миңге чейин көбөйө алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Эгер чычкандардын бул көбөйүүсүндөгү тең салмактуулук сакталбаганда, 2 жылдын ичинде эле жер шарын 2 карыш калыңдыктагы чычкан басып кетмек. Таң калдыңызбы? Чынында муну элестетүү да коркунучтуу. Миң 1789 жылдары Австралияга Түштүк Америкадан тосмо иретинде колдонулуучу кактусту көчүрүп келип отургузушат. Кактустар кыска убакыттын ичинде шумдуктуудай тездик менен көбөйүп, Англиянын аймагынчалык жерди каптап кетет. Эгин талааларына зыян тийип, мал жандык өлүп, өтө көп чыгымдарга дуушар кылат. Натыйжада ар кандай айла-амал кылса да, кактустун көбөйүүсүн чектөө мүмкүн болбой калат. Кактус согушу мамлекеттик деңгээлдеги, атүгүл эл аралык деңгээлдеги маселеге айланат. Австралия бүтүндөй кактус аралына айланганы калган эле. 1925 жылы жардамга энтомологдор, курт кумурска изилдөөчүлөр келет. Изилдөөнүн натыйжасында бул кактустун алгач өскөн жеринде, Түштүк Америкада кактустун көбөйүүсүн жеп, жөнгө салып туручу милдетти аткарган курт бар экендиги аныкталган. Ал кактус куртун Австралияга көчүрүп келишет да көбөйтүшөт. Натыйжада 1925 жылдан тартып 1939 жылга чейинки аралыкта кактус куртунун мээнети менен кактустун көбөйүүсүнө бөгөт коюлат. Караңызчы, тең салмактуулук бузулса, кандай кыйналат адам баласы. Акылдуу инсан кыла албаган нерсени кичинекей курт жасоодо. Тагыраак айтканда, куртка жасатылууда.
атмосферанын 21%-ын кычкылтек, 77%-ын азот, ал эми 2%-ын башка газдар түзөт. Эгер кычкылтектин пайызы 21%-дан бир аз көбүрөөк болгондо, ширеңке күйгүзгөн кезде бүткүл дүйнө күйүп, өрттөнүп кетмек. Же тескерисинче, кычкылтектин деңгээли бир аз эле азыраак болгондо, жип менен буугандай муунуп дем ала албай калмакпыз. Бул сыяктуу мисалдарды айта берсек өтө эле көп. Буларга ар бир илим мисал болуп, күбө болуп берүүдө. Чынында материалдык көз караш менен карай турган болсок, биздин жашообуз өтө эле ички кылдын учунда тургандай көрүнөт. Кичинекей эле тең салмактуулук бузулса, дүйнөнүн, адамзаттын ажалы келе тургандай коркунучта. Бул жерде кичинекей эле бир иш-аракеттер тууралуу сөз болгон жок да. Тескерисинче, жогоруда айтылгандай эбегейсиз чоң жана көп болгон бир системанын кыймыл-аракеттери тууралуу сөз болуп жатат. Бул тең салмактуулуктар өзүнөн өзү эле болуп калдыбы? Же болбосо миңдеген жылдардан бери бул тең салмактуулуктар кокусунан эле сакталып келе жатабы? Албетте жок. Өзүнөн өзү болуп жатат дегендик акылга, логикага сыйбаган иш. Мунун баарын башкарып, тең салмактуулукту сактап турган бир зат бар. Ал зат ким болду экен, кызык. Албетте, ал зат адыл болгон Аллах Таала. Аллах Тааланын адыл деген ысмы бар. Адыл ысмы адилеттүү, бүткүл нерсени өлчөм менен, тартип менен, тең салмактуулук менен, ар бир нерсенин акысын берүү менен жаратып, башкарган, бүткүл нерсенин үлүшүн берген, коруган деген мааниге келет. Демек, бул аламдагы тең салмактуулук Аллахтын адыл деген ысмын көрсөтүп турат. Аллах бүткүл жакты тартипке салып, тең салмактуулукту сактоодо. Буларды көргөн соң, инсан Аллаху акбар деп Аллахка баш ийип, сажда кылбаска айла калбайт чынында. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.